жабыркаган үй бүлөлөргө материалдык жардам жеткирилди. Элдик референдум жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо бир күндө өтөт. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктардын кыскача топтому. Студияда Ажина Досумбетова. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы түзүлүп жарыяланышы мүмкүн. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов билдирди. Маалыматка караганда жаңы түзүмдө өзгөрүүлөр бар, айрым министрлер алмашат. Болжол менен өкмөттүн 3/1 бөлүгү өзгөрөт. Буга чейин көпчүлүк коалиция премьер-министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөөрүн жарыялаган. 3 ноябрда парламентте КСДП, Кыргызстан, Бир-бол фракциялары кирген коалиция куралды. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган мурдагы коалиция 1 жылга жетпей 24 октябрда бузулган болчу. Азыркы альянстын аталышы жок. Жаңы биометрикалык паспорттор өз ичине бир нече документтерди бириктирет. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигетов билдирди. Жарандын паспорту, айдоочулук күбөлүгү, пенсиялык китепчеси жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү бир чипке бириктирилип, ал биометрикалык паспортко бекитилет. Басма сөз катчынын айтымында чипке жарандын катталган жери жана банк эсеби тууралуу маалыматтар дагы бар болот. Жаңы паспортторду жарандарга 2017 жылдан тарта берип баштоо пландалууда. Алабукадагы шамалдан жабыркаган үй бүлөлөргө материалдык жардам жеткирилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта айтылгандай, Алабука району боюнча 27 турак жайга 1054 дана, Чоң Сай айылдык мечитине 110 дана шифер министрлик тарабынан жеткирилип берилди. Жарандык коргонуу комиссиясы учурда келтирилген жалпы материалдык чыгымдарды тактоо иш-чараларын улантышууда. Эске салсак, 4 ноябрь күнү ылдамдыгы секундасына 25-27 метрге чейин жеткен шамал Алабука районундагы Көкташ Өрүктүү айылдарында 17 турак жайдын 775 дана, мечиттин 110 дана шиферин учурган. Акыркы сутка ичинде республиканын аймагында 22 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 28 бөлүм жөнөтүлдү деп билдирди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы. Куткаруу кызматтары тарабынан 4 чыгуу болгон. Оштогу Ноокат районунун Исанов айыл өкмөтүндөгү Карабаш айылында жайгашкан сарайдан өрт чыкты. Өрт учурунда 6 чарчы метр сарайдын чатыры, 3 тоннадан ашык тоют чөп күйгөн. Электр жабдууларын куруудо эрежелердин бузулушу өрткө себеп болууда. Элдик референдум жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо бир күндө өтөт. Бул тууралуу шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы маалымдады. Шайлоо ушул жылдын 11 декабрына белгиленип, учурда даярдык иштери кызуу. Мындан мамлекеттик казынадагы каражат үнөмдөлүп, добуш берүүчүлөрдүн убакыттары текке кетпейт. Бул пикирди саясий серепчилер дагы колдошуп, мындан өлкө казынасына 250 миллион сом үнөм болорун кошумчалашат. Алдыдагы шайлоо менен референдум кандай тартипте өтөт? Жол жоолору Гүлзара Бакаеванын материалында. Учурда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын жана элдик референдумду бир күндө өткөрүү боюнча иш-аракеттер кызуу. Мамлекеттик казынадан азырынча депутаттарды шайлоо иштерине 218 миллион сом бөлүнсө, референдумду өткөрүүгө каржы булагы эртең чечилери күтүлүүдө. Бирок техникалык жабдыктар орнотулуп, азырынча тартыштык деле жок. Шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлгөн тизмелер менен өткөзүлөт жана добуштарды кабыл алуу, добуш берүүнүн жүрүшүн жана анын жыйынтыктарын чыгаруу автоматтык эсептегич уруналардын жардамы менен өткөзүлөт. Жалпысынан 11 декабрда 411 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Анын ичинде 22 шаардык кеңеш бар. Мыйзамга ылайык шаарларда саясий партиялар аркылуу бекитилген депутаттар күч сынашат. Ал эми айылдык кеңештерде саясий партиялар сунуштаган жана жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барган талапкерлер ат салышат. Учурда 1902 шайлоо бөлүктөрүндө комиссия түзүлүп, иш пландык тартипте кетүүдө. Бул болсо Кыргызстандын бардык территориясы бир шайлоо округуна, бир округка бириктирилет. Мындан сырткары чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз үчүн дагы чет эл дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүздө шайлоо участкалары уюштурулуп, Кыргызстандын чегинен сырткары жакта дагы добуш берүү уюштурулат.
Жарандар жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катталган жеринен гана добуш берүүгө укуктуу. Ал эми элдик референдумга өзүнө ыңгайлуу жерден добуш берүү үчүн 15 күн мурун форма 2 деген документти толтуруп, тиешелүү участкалык комиссияларына арыз берүүсү талап. Мында мамлекеттик каттоо кызматы ошол берилген арыздын негизинде шайлоочунун тизмесин жылдырып кое алат. Мындай демилгени серепчи Бакыт Бакетаев да колдойт. Мындай эл бир күндө 2 ишти бүтүрүп, убакыттарын үнөмдөйт. Эми баягы конституцияны ачып окугандар аз болуп атпайбы? Ошого кызыккандар азыраак болуп атат. Ошол үчүн албетте бийликте ошону ошол маселени бириктиргени бул эки жакка тең жакшы болуп атат. Биринчиден элди билип алат, кайсы өзгөртүүлөр болот конституцияга. Жана ошо шайлоого келген жарандардын саны да көбүрөөк болот да. Бирок буга саясатчы Марат Иманкулов макул эмес. Бул жөн гана саясий оюн экенин айтат. Коалицияны таркатып, элдик референдумду өткөрүү аркылуу ар ким өзүнүн эртеңки күнүн ойлоп жатат. Мисалы, референдум боюнча элде түшүнүк жок. Эгер мамлекет чынында жарандардын пикирин угуп, шайлоону ачык жана айкын өткөрүүнүн демилгелешсе, анда жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымат берүүлөрү керек болчу. Жашап аткан конституциябыз бул идеалдуу конституция эмес, аны мен деле билем. Бирок момундай ыкма менен, момундай шашылыш түрдө өзүнө кызыкчуу болгон гана бир нелерди өзгөртүп, элге керектүү нерселерди, элдин келечегин ойлогон, кийинки муундун келечегин ойлогон чоң өзгөрүүлөргө барылган жок да. Бул өз гана жанагындай бийлик башында турган бир топтун гана кызыкчылыгын жасап атпайбы? Эгерде элди ойлогон бийлик боло турган болсо, муну шашпай, конституциялык совещанияны жүргүзүп, биздин мамлекет ар бир жаранга жете тургандай кылып, ар бир айылга барып, ошол жерден атайын адамдар барып, ошол жердин маңызын түшүндүрүп, эмне пайда алып келерин мамлекетке, элге кандай пайда алып келерин, ошону түшүндүрүп туруп, анан самый главный элге эме бериш керек, тандоо бериш керек болчу. Саясатчы саясий оюндун түбү көрүнбөй жатканын кошумчалап, тескерисинче улам күчтөнүп жатат дейт. Элди алдап, мамлекеттик казынадагы акчаны үнөмдөө бул өзү уят. Ал эми аталган шайлоодо талапкерлер 7365 мандат үчүн мааралык жолдо таймашат. Жалпы 389 айылдык жана 22 шаардык кеңеште шайлоо жарыяны өтүп, бюллетень 2 бөлүк болуп, түстөрүнөн айырмаланат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек. Эл аралык жаштар күнүнө карата уюштурулган иш-чара 7 ноябрда башталды. Анда салтка айланып калган жаштар кемп конференциясы өлкөнүн бардык аймактарында өтөт. Жаштар жумалыгын уюштуруу демилгеси Билим берүү министрлигине жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик жаштарды өнүктүрүү институтуна тиешелүү. Ошондой эле Сорос Кыргызстан фонду каржылык жардам көрсөтүүдө. Самалы Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Анын жүрүшүндө жаштар кемп конференциясынан тышкары жаштарды колдоо, аларга туура багыт берүү акциялары уюштурулат. Эл аралык жаштар күнү 10 ноябрда белгиленет. Эми спорт жаңылыктарынан эртең футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Филиппин курамасы менен күч сынашат. Беттеш Филиппиндин борбору Маниладагы Пайзел Мемориал стадионунда өткөрүлөт. Азыр Александр Крестинен баштаган курамабыз Филиппиндин борборунда машыгууларын улантууда. Эске салса, Кыргызстан Бишкекте 6 сентябрда Филиппинден 2-1 эсебинде утулуп калган эле. Октябрь айынын аягында чыккан ФИФАнын жаңы тизмесинде Кыргызстан 99-орунда. Ал эми Филиппин 124 тизмеде турат. Белгилей кетсек, оюн Бишкек убактысы боюнча 18:00 башталат. Сиздер түз эфирде ушул сааттарга чейин алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Дагы башка кабарлар менен Ынтымак ЧКТ сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Ынтымак ЧКТ ар дайым сиздин кызматыңызда. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушалы. Күнүңүздөр көңүлдүү болсун.